Ассаламу алейкум, урматтуу калайык журт. Кече токтогон жерден Манас баянын андан ары улайын. Сиздер болсо адаттагыдай эле эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ошентип Манас баягы кара бөрк сулууну колго түшүрүп алып, кара бөрк болсо Манаска катуу сүйлөп турат. Сен мени күн кылып алсаң дагы, колго түшүрүп, туткун кылып алсаң дагы, өзүңө катын кылып алсаң дагы, бир күнү уктап жатканыңда карыныңды жарамын. Болбосо сенин ашыңа уу салып эсебиңди табамын деп катуу сүйлөп бас жерден Манастан өлүп алайын деди. Аны апасы да кой деп бери жактан Манасты бакай сабырга чакырып, бирок кара бөрктүн ошол сулуулугун, ушундай кайраттуулугун көрүп Манас ашык болуп калды. Анын атасы Кайыпдаңдын бар же жок экенин такташып, анан Кайыпдаңды алып келгенден кийин кара бөрк кичине жумшарып, жакшы болуп калды дейт, баягы айткан сөздөрүнө кичине уялып. Анан Кайыпдаң келип Манас менен мөндү деп учурашат өзүнүн тилинде. Антсе кызына ашык болуп калган Манас байна деп учурашып иди дейт. Аны көрүп Бакай Меңдибайлар бер жактан кызына ашык болуп калгандан кийин Кайыпдаңга Кайыпдаңдын тилинде салам бердиң го я, байна деп дешип, каткырыкты калың салып күлүп ушинтип туруп калышты Манаска тийишип. Ал ошол жерден аягы жакшы менен бүтүп, Кайыпдаң кара бөрк кызын Манаска берди. Анан 20 күн кошой, көкчө, жамгырчылар элди жыйнап, аскердин баарын тыпыйтып жыйнап, аскердин баарына кадимкидей тапшырмасын берип, атыңарды семирткиле, жемге койгула, жолго даярдангыла деп, бүткүл баягы Дункан шаарынан калган, Дагалактан алынган бүт баягы олжосунун баарын жыйнатып, булар тыкайтып атышат бардыгын. Ошол эле учурда элдин баарын санатты дейт. Канча киши биздин колго өттү, биз канча киши ушул жерди жердейт деп санатса, 600 000 эл экен. Мына ошол жерге баягы кара бөрктүн атасы Кайыпдаңды хан шайлашып, кадимки баягы Дукандагы төлгөчү Төлөктү ал хандын жанында бек кылып шайлашып, аны кошой эп көрүп, андан кийин баягы оронгуга төлгө салып берип, анан өзүнө төлгө салса, Манастын жанында нөкөр болуп жүргөн Агыдайды 6 шаарга бек кылып шайлап коюшту дейт. Мына ошентип шайлап, эки жагын жайлап, кара бөрккө үйлөнүп, ушинтип Дуканда Манас 3 айдан ашык, жарым жылга чейин ошол жерде жатты дейт. Мына 3 ай ошол 3 айдын тегереги, жарым жылдын тегерегинен кийин анан Дукандан кайта кол кайтмак болду. Бүт олжосунун баарын айдашып алдыга салып. Ошондо Кайыпдаң кара бөрктүн атасы кара бөрккө 30 төө алтын күмүш арттырып, кызыл кымкап ак шайы мата кечесинен 40 атан төөгө арттырып, 200 кызматкер, кыз жигит аралаш 200 кызматкер кошуп берип, ирик койдон 5000 айдатып, 4000 жылкы айдатып, 50 бука, 2000 уй айдатып, аларды 8000 аял 6 күн жол жүрүп Дагалакка чейин узатып келишти деп айтылат. Мына ошол Дагалакка жетип, ал жерде конуп, андан кийин ары 2,5 күн дагы баягы кара бөрктү узатып келген 8000 аял эркеги менен кошулуп узатып кетишти дейт. Жакшы калыңыз дешип, баягы үйлөрүнө кайтышып. Андан 2,5 күн жүрүп, эстеттиктердин арасына келдик дейт. Мына Эстет деген эл бар экен, Эстет деген жер бар экен, Эстеттик деген эл бар экен да. Эстеттиктер болсо Манастан соогат дешип, 2000 жылкы 500 уй сурап алды дейт. Манас атабыздын ошол пейили мына ушундай киши болгон. Али алдыда дагы ушул Манас эпосунда көптөгөн Манастын берген, айрым жерге берген жардамдарын дагы санап өтөбүз.
ал сөздүн баары али алдыда. Ошентип эстеттиктер 2000 жылкы 500 уй алышты. Аны көргөн баягы Ороздунун 10 уулу эми Манас ким болуп калыптыр. Бул Манас Жакыптын жалгыз баласы. Биз болсо Ороздудан 10 болсок, 10убуз бириксек, Ногой менен Кыпчактын, Алаштын уулу Казактын дегеле кимиси бизге унча калат экен. Бул жалгыз Жакыптын баласын биз өлтүрүп койсок эмне кыла алат экен деп баягы өстөрүнүн баягы чырын салып олтуруп, калган малды талап тоноп айдап кетишти дейт. Мына ошондо Гүлдүр уулу Чалыбай, Күлкүлүүсү Абдылда, Каратоко Мажик, Камбардын Чалиги, Агыдай баягы далы көрүүчү Төлгөчү, Каратолок Төлгөчү, булардын баарысы артынан жөнөп тигилерди сабап эсебин таап келүүгө жөнөп калганда Бакай чыгып бакырды дейт. Эй, жигиттер кайткыла деп Бакай аларды жолдон кайтарып, чала чапкыт баягы жетип калышкан экен. Чала чапкыт малын алып, малын ажыратып калган учур экен. Бакай бакырып өкүрүп атып, алардын баарысын жолдон кайтарып, анан Манаска эч нерсе болбогондой кабагы жайык ушинтип кирип Манасты баягы Ороздунун 10 уулу, эми булар чыр. Ороздунун 10 уулун билесиздер, булар бири-бири менен урушуп кеткенде бирине бири арыз кат жазып, канга чейин арызданып барышчу экен да. Биринин малын бири талап, биринин жайлоосуна бири батпай, мына ушинтип ырзылдашып, чырылдашып жүргөн Ороздунун 10 уулу. Эгер булар ынтымакташып калса, жанында байдын уулу Бакай, бай өзү жашачу экен, Бакайдын малын талап, мына ушинтип деги бир чыр тойбогон ушундай назар ач немелер экен да. Бирок Бакай Манас кеңешип, эми бул бизге тууган, не дегениң менен бул атабыздын бир тууганынын баласы, Ороздунун баласы. Булар эми алышынча алаттыр, айдашынча айдап кететтир. Кой буларга тийбей эле коелучу деп баягы кеңешип олтурушуп ушундай акылга келишет. Ошол акылга келип сабыр кылып койгонунун акыбети Манас менен Бакайга, айрыкча Манаска кийин кайтат. Анткени ошол Ороздунун Чагатай, Бабатай деген балдарынан эки Манаска келген эки чоро калган да. Азыр бирөөсүнүн аты Алапай. Чагатайдын баласы Алапай дейт, аябай акылдуу чыккан жигит болду дейт. Мен аны сиздерге Манастан окуп берейин. Айсыз түндө азбаган, келген изин жаңылып бирин жаза баспаган. Айгай салып чуу чыкса, алдагайындай душман деп акылынан шашпаган. Бул кадимки Манастын чоросу Серек. Мына ушул Серек Ороздунун жанагы 10 уулунун бирөөсү Чагатайдын баласы. Андан кийин дагы Ороздунун Бабатай деген уулунан деп айтат. Мына ошол дагы бир чоросу чыккан. Чоочуса чогол айтпаган, жоо жүзүнөн кайтпаган, сундурса найза сулаткан, беттешкенин кулаткан, миңди көрсө шашпаган, миң душманы бир чыкса көөкен деп качпаган кадимки эр сыргак. Мына ушул Ороздунун уулдарынын балдары. Серек, Сыргак деген Манастын чоролору мына ушул Ороздунун уулдарынан калган балдар. Ошентип эми Серек менен Сыргактын эрдигин, алардын кандай экендигин кийин алдыда сөз кылып беребиз. Айтмакчы дагы бир нерсени айтпай кетсе болбойт. Баягы Ороздунун 10 уулу Олжого келген жылкы малдын баарысын айдап бөлүп талап кетип атканда Манастын ачуусу келип калбаса экен, Манастын баягы көзүнө чаар чыгып калбаса экен деп Бакай Манастын ак өргөсүн көздөй жөнөп Манаска кеңеш айтайын деп ак өргөгө кирсе, ал жерде кара бөрк бар экен. Кара бөрк Бакайды көрүп ушунчалык уялып жүгүнүп ийди дейт. Жүгүнгөндө бай бол айланайын, бай бол деп Бакай батасын бериптир. Ошондо эркек уулду бол деп бата берсе болмок экен деп кара бөрк көпкө чейин өкөнүп жүргөн экен кийин.
Андан баягы батасын алгандан кийин жүгүнүп тура калып анын эшикти көздөй чыга качты дейт. Анткени баягы бакайды омуроого атып жарадар кылып койбоду беле. Мына ошонусуна уялып чыга качыптыр. Мына ошондон кийин Кыргызда кайнагадан качкан салт болуп калган деп айтылат. Эми андан ары кебибизди улайлы. Ошентип баягы Кошой Нургапка кетүүнү ниет кылды дейт. Жамгырчы, көкчөлөр баягы Алтайдагы өстөрүнүн жерине кетүүнү ниет кылышып, Манас колун таркатып, өзү кадимки Жакып жердеген Алтай тоонун таяна беришиндеги Карашаар жерине келип жетти дейт. Карашаарга келип, Жакып жүрөт ал жерде. Анан Манас 9 жашында билесиздер, Жакыптын экинчи катыны Багдөөлөт эки уул төрөгөн, Абыке менен Көбөштү. Мына ошол Абыке менен Көбөш Жакыптын артында туруп Манаска учурашууга келбейт дейт. Манас аларды жамандар, бер келгиле деп чакырып алып, артынан эшитип алды дейт. Ошентип өз конушуна келип, үй көтөрүп, элдин баарына олжону бөлүп берип, мына ушинтип туруп калды. Эми бул казаттын болгонуна 900 жыл болду деп айтат Сагынбай атабыз. Бул казат жөнүндө деги эле Манас жөнүндө казак ногой айтпай калды. Кыргызга калды ушул нуска. Манас айтуу деп Сагынбай атабыз дагы белгилеп кеткен. Эми мындан ары биз Манастын экинчи казаты жөнүндө кеп улайбыз. Эми Алтайга барып баягы жөн жай Манас өргөсүн тигип, кара бөрк менен жашап, жай турмуш болуп калды дейт. Бир күнү Жакып баягы жердеги акылмандардын баарын чакырып, Ак балта, Бердике, Ошпур, Байжигит, Айдаркан, Саламат деген кеңешчилерин, ошол жерде аттуу баштыларын баарын чакырып алышып, ай балдар, мынау Манас балалык кылып, чекилик кылып, тиги аркы жагы Дагалак, Дункан, Саңроо, Кашкар, Жаркент, жана башка жерлерине чейин колу менен кирип, мына ошол жактын баарын чаап келиптир. Эми бул жаш бала өзү деле чаба алмак эмес. Алдынан Кошой абасы жолугуп калып, да жакшы ошол урушчус бир топ шаарларды алып салыптыр. Дагалакты, Кырмысту жок кылып, Бегиш, Көйүш деген аярларын жок кылып, да жакшы ошол жерде Кошой бар. Булар чогуу жеңишке жетишиптир. Эми Бейжин деген бул бекер жаткан жер эмес. Бейжин деген абдан улуу, эли быкпырдай кайнаган ушундай жер. Алар эми бери көздөй кол чыгарса кандай болот? Бизди келип басып келсе кандай болот? Эми биз Алтайдан тетигил Анжиянды көздөй кайра көчпөсөк болбой калды го. Анжиянга баралы. Мына ошол жерде бир ошол жерди бошотолу. Ошол жерге барып орун очок алалы. Кытай дегенди мен силерге айтып түшүндүрөйүн. Кытай деген ким экен бул? Деп анан Жакып сөз баштап мынтип сүйлөп жатат. Кытай деген улуу журт. Бизден 100 жыл мурда булардын падышасы Паң деген түрк тукумдуу киши болгон. Андан булар анысынын баарын унутуп Кытайга алмак болушуп, булар ошону менен абдан улуу журтка айланып кеткен. Кытайдын ары жакта ортосунда Бейжини бар. Түштүк жагында Маңгүбө деген жери бар. Жетиген жагы Салаңгуу деген жер бар. Ой, бул жакта батпаган канча деген эл жашайт. Муңуян деген көлү бар. Наркы жагы мухит, тиги андан ары жагы кара адам баягындай көзү жетпеген мухит кара көлү бар. Мына ошондон
бери көздөй кол аттанса не болобуз биз? Булар 80 уруу Кытай калк болот деп Жакып айтып турат. Силер бери эле жагын чаптыңар. Мен силерге дагы айтып берейин. Туңша деген шаар бар. Канча деген калкы бар, канча деген баатырлар бар. Кентун деген шаар бар. Өтө көп калкы, өтө көп балбаны, баатырлары бар. Капсаң деген жер бар, кайнап жатат канча эле дейт. Чынма-чында Кене кала деген бар. Кыйла балея бар ал жагында дагы. Бейжиндин жердин атагы дейт. Бекер тийиштиңер бул жерге. Орто Бейжин, Чет Бейжин, Түп Бейжин деген бар. Эң чоңу Түп Бейжин. Андан ел келсе, андан баягындай кол келсе, сел келгендей болбойбу? Азыр мынагу Самарканды дагы булар алып отурат. Илгери Самар деген кыргыз хан болгон. Кийин Самар өлгөндөн кийин Самаркан аталып, мына ушул жер азыр Кытай башкарып турат. Ташкентте 90 уруу өзбек жашайт дейт. Буларды менин көгөй атам айткан, бизге тууган деп. Бирок азыр 90 уруу өзбек бизге жардам бере албайт деп айтат. Булар азыр салык төлөп турат Кытайга. Алаш кандын тушунда Наамутка жортуулга кеткенде бул жерди Кытай калмак басып алган деп мына ушундай санжырасын санап берет да. Кыргыз, Кыпчак, Казак, Кытайлар менен 300 жыл салгылашканбыз дейт. 300 жыл салгылашкан дейт. Ошол 300 жыл салгылашкан жердин аты Чуулуу жер экен деп чүй аталып калган. Азыр Акунбешим ал жерде хандык кылат, Кытай дейт. Баласагын жерин азыр Туңша деген Кытай бийлеп турат. Бул Баласагынга алып келип өзүнүн баягындай буттарын жазап, сүрөттөрүн жазап, буттарынын көзүн жакуттан, тишин алтындан кылып, мына ушинтип Баласагынды дагы азыр ушул Туңша Кытайлар басып турат. Мына ушул жактын баары айлана чөйрөбүздүн баары Кытай болуп турганда бекер аттандыңар. Эми биз Анжиян көздөй кайталы дагы мына ошол жерди бошотуп туруп, анан эки жагыбыздын баарын чыңдабасак болбойт деп Жакып кеп баштады. Калганын эртең улантабыз туугандар. Аман туруңуздар.